Кыяматтагы эсеп алтын, күмүш, акча, тыйын менен эмес, балким сооп, ажырлар менен эсептелинет. Кимдир бирөө келип толтура соо болгон болсо, эми анын соопторуна кыяматта кимдир бирөөлөр шериктеш болот. Эмне үчүн? Кудай Тааланын алдына барган кезде бул менин акымды бербей койгон эле, бул мени ушактаган эле, бул менин жүрөгүмдү ооруткан, бул мени мындай иштерди жасаган. Кыскасы, адамдар келип Кудай Таалага арызданып, анын соопторун алып кете берет деди. Ошентип, анын эч кандай сообу калбай, эмне кылуусын билбей, ушунчалык бир абалда калган кезде Кудай Таала: "Мына мен сага соопторду берем. Мен мына соопторду ал" деп берет. Ал эмне болгон сооптор эле? Ал анын туткан орозосунун сообу. Анткени Аллах Субхана ва Таала айтты: "Адам баласынын ар бир жасаган амалы өзү үчүн, илля соум, орозодон башка. Ал орозо ал мен үчүн жана анын акысын мен өзүнчө берем" деп айтты.